12 жылдык кылып салды. Ошонун кереги деле жок болчу мисалы. Жөн эле мектепте месте элешип, ыйлашып жөн эле жүрү да. Жүзүн жашырып коюуну өтүнгөн Бишкек шаарынын тургуну Элнуранын 2 баласы мектепке барат. Окуучулардын көптүгүнөн балдары партага батпай, кысылып, кыйналып кетишти дейт ал. Айтып атат балдарым, денебиз ооруп келип атат, жамбаштарыбыз ооруп келип атат, кыйналып атабыз. Буттарыбыз ооруганда, эми отурганда 2 партага 3төн окуучу отуруп атыптыр да. Анан туруп алып атабыз дейт, кээде сабактан мынтип туруп бир аз эс алдырып анан кайра отуруп атабыз дейт. Балдарымда 48, кызымда 44. Бишкек шаарындагы орто мектептерге кошумча квоталар берилип, класстар ачылганы менен балдардын саны суюлган эмес. Алсак шаар четинде жайгашкан номер 100 орто мектептин башталгыч класстарында бери дегенде 40 бала билим алып жатканын аталган окуу жайдын директорунун орун басары Жазгүл Омуралиева билдирди. 12 жылдык билим берүүгө карата быйыл бизде 1-2 класстан 15 класс ачылды жалпы. Ар бир класста 40тан жогору. Окутуу орус тилинде жүргөн класстар боюнча 2 класстан 2 класс ачылды, 1 класстан болсо 1 класс ачылды. Бирок 1 класста бала абдан көп болду атат. Азыр учурда 50 бала бар да. Атын атагысы келбеген Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Борбордогу мектептерде буга чейин эле балдар батпай келгенин белгилеп, кесепетинде мугалимдер ар бир балага тиешелүү деңгээлде көңүл бура албай, көптөгөн окуучулар көңүл сыртында калып, билим жагынан аксап жатышканын айтты. Биздин эмебиз мисалы 4-класска көчтүк, билим деңгээлибиз 2-класстыкындай болуп калды да. Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Фариза Солтогулова балдарга сапаттуу билим берүү үчүн бир класста окуучулардын саны 36дан ашпашы керек экенин белгиледи. Мындай нормадан ашкан окуучулар билим сапатын көргөзө албайт. Ал мугалимдин дагы мындай ден соолугуна таасир берет. Норма боюнча 36 окуучудан шаарларда болуш керек. Ал эми айыл жергесинде 25 окуучудан ашпаш керек. Фариза Солтогулова өлкө боюнча 2900дөн ашуун мектеп бар экенин, 214 миңден ашуун бала мектепке жаңы кабыл алынганын айтып, учурда дагы 90 миңдей бош орун бар экенин белгиледи. Ал ашыгы менен толуп калган класстардын маселесин Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти чечиши керек экенин айтты. Аталган департамент болсо Борбор калаадагы мектептерде окуучулар класстарга батпай жатканын моюндап, 1-класстарды бала бакчалардын имараттарына жайгаштырып, калгандарын 3-4 нөөмөткө чейин бөлүп окутушаарын кошумчалады. Жакын жайгашкан мектепке чейинки билим берүү башкармалыктарына дагы айрым мектептер 1-класстарды жайгаштырып атат. Азыркы күнгө карата 1000ге жакын бала ошол бала бакчалардын имаратына жайгашты да. Ошондой эле 7,5 убакытты жылдырып 3 сменага өткөнгө пландап атышат мектептер. Билим берүү тармагы боюнча адис Асылбек Жооданбеков билим берүү тармагындагы көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет жеке-менчик мектептерди ачууга жеңилдиктерди түзүп, жаңы мектептерди курушу керек деген пикирде. Мына 30 жылдан бери тилекке каршы ушул биз калктын санынын өсүшүнө карата мектептерди куруп мамлекет жетишпей атат да. Ошондуктан бул жанагы өзгөчө Бишкек, Орус сыяктуу областтык ушул борборлордо өзгөчө мындай чоң шаарлар, ири шаарларда бир класста 50 бала бар деп айтылып келет. Мисалы үчүн 12 мектепте, 66 мектепте, 70 мектепте тилекке каршы ушул 50 деген сан көп жылдан бери айтылып келе жатат да. Мамлекет эң биринчи кезекте ошол кескин түрдө жанагындай мыйзамдык базаны түзүп атат эми. Жанагындай курулуш иштерин жакшы керек. Анан эң негизги нерсеси ошол жерлердеги мектептердин сапат маселеси көтөрүлүш керек. Орто мектептердеги көйгөй парламенттин жыйынында дагы көтөрүлүп, депутат Дастан Бекешев эгер мамлекет жаңы мектептерди куруп жетишпей жатса, анда ага ылайыктуу имараттарды ижарага алышы керек деген сунушун айтты. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча учурда өлкөдө 1,5 миллиондон ашуун окуучу орто мектептерде билим алат. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.